Сооротуучу Кудай. 27 февраль. Ыйса Машаяк жерге адам болуп келип, куткаруу ишин өтө так жана аягына чейин кынтыксыз аткарып кетти. Айкаш чыгачка биздин күнөөлөр үчүн кадалып, өлүмдү жеңип, 3-күнү тирилип кетти. Эми анын экинчи келишин жыйын күтүп жатат. Жазууну тиягынан изилдеп, биягынан изилдеп, качан келерин санап чыгарганга аракет кылгандар болуп жатат. Бирок Иса айткан: асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт. Ошондо адам уулунун булуттардын үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ошондо ал өзүнүн периштелерин жиберип, төгөрөктүн төрт бурчунан, бүт жер жүзүнөн өзүнүн тандалгандарын чогултат. Анан дагы ал мындай деген: ал күндү же ал саатты эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да, уул да билбейт. Бир гана Ата билет. Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла. Анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. Демек, бизден анын келишин күнүн эсептеп, убара болуубуздун кереги жок. Болгону Иса эскерткендей, дайыма сергек болуп, дайыма күтүү абалында бололу. Анын периштелери куткарылгандарды чогултканы келгенде, биз да даяр бололу.